أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah Taala bugünkü cuma gününüzdөрдү берекелүү кылсын. Бүгүн бизде илим жана таквачылык деген темада азын оолак сөз кылабыз. Шариатта, динибизде илим алууга буйрат. Ар бир аял жана эркек илим алуусу парыз дейт. Парыз болгондо кандай парыз десе, фарз айын. Намаздын өкүмүндөй эле парыз. Ажынын, зекеттин, орозонун өкүмүндөй эле илим алуу парыз. Эми биз намаз окубасак күнөөкөр болобуз, орозо тутпасак күнөөкөр болобуз. Мүмкүнчүлүк болуп туруп зекет бербей, ажыга орбой турган болсок, анда күнөөкөр болобуз. Кудум ошол сыяктуу эле илим албасак да күнөөкөр болобуз. Эми бул кандай илим? Кайсыл илимди албасак күнөөкөр болобуз? Десе, мына ошол фарз айындын ичинде дагы экиге бөлүнөт. Айын жана кифая болуп. Мына азыр айын деле айтып кеттик. Кифая деген бул эмне десе, фарзы кифая деген мисалга бир айылда жаназа болсо, кошуна айылдын атынан бир эле адам келип, ошол жаназага катышса, ошол айылдын мойнунан сак болот. Күнөөкөр болбойт деген. Ошол айылдын атынан бир эле адам келип жаназага катышса, кошуна айылдагы жаназага, анда ал күнөөкөр болбойт, ал айыл мойнунан сак болот. Кифая мына ошондой. Эми бизде илим алуу дегенде 30 пара Кур'ан жаттоо, алым болуу, мына ушул илим сөз болуп атабы бул жерде? Биз кайсыл илимди албай турган болсок, кудум намазды окубай күнөөкөр болгон сыяктуу күнөөкөр болобуз десе, бунун ичинде биз фарзы кифаядан баштайбыз. Фарзы кифая бул эмне десе, мына ошол алым болуштук, бул фарзы кифая. Алым болбосоңуз күнөөкөр болбойсуз деген. 30 пара Кур'ан жатташтык. 30 пара Кур'ан жаттабасаңыз күнөөкөр болбойсуз деген. Бирок бул фарз кифая. Эгер алым болсоңуз, аябай сонун өзүнүн хадисте айтылгандай, анын ажыр сооптуру бар. 30 пара Кур'ан жаттасаңыз, ажыр сооптуру бар. Эми ошол нерсени кыла албай калсаңыз, балким эске тутум ага жол бербейт, балким убакыт ага жол бербейт, тиричилик наркы берки болуп, Кур'ан жаттай албашыңыз мүмкүн, илимге убакыт бөлө албашыңыз мүмкүн. Мына ошол алым болуштук, каары болуштук, бул илимдерди ала албай калсаңыз, сиз күнөөкөр болбойсуз. Алсаңыз аябай сонун. Ошондой эле фарзы кифая врач болуштук. Врач болбой калсаңыз күнөөкөр болбойсуз. Врач болсоңуз аябай сонун. Элге жардам бересиз. Электрик болуш, прокурор болуш, кандай кесиптер болбосун, экономист, автоэлектрик, сварщик, ушуга окшогон илимдерди алуу бул фарзы кифая. Бул илимдерди алсаңыз өзүңүзгө пайда, жакшы, дүйнөдө бир сооп аласыз, адамдарга жардам берүү менен. Мына ушу менен Аллахтын ыраазылыгын тапсаңыз болот. Бизде ушундай бир түшүнүк бар. Только 30 пара Кур'ан жаттасаң, Аллахтын астында даражаң бийик болот. Только алым болсоң, Аллахтын астында даражаң бийик болот деген түшүнүк аябай кирип калгандагы, азыркы учурда көпчүлүгүбүз балдарыбызды алым болсун, молдо болсун, каар болсун деп ошол жака басым жасап калган учур. Биздеги көйгөй эмне? Биздеги көйгөй адамдар фарзы кифая болгон илимдин бардыгына умтулуусу. Биздин чөлкөмгө такшалган илим жаатында эң мыкты болгон бир аалым өзү жетиштүү суроо жоопторго. Эми бизде азыркы учурда кандай десе, азыркы учурда бизде врачтар аз. Мамлекетке кызмат кыла турган экономисттер аз. Өзүнүн кесибин мыкты билгендер аз. Могул жерде олтургандардын көпчүлүгүбүз эле машина айдасак керек. Барабыз, устага барабыз, наркы беркиге барабыз. Анан ошол жерден байкайбыз да, мындай карасак, баягы бир үйрөнчөк бирөө оңдоп атат да. Профессионал ошол өзүнүн иши боюнча аябай такшалган бирөө оңдобойт да. Мен да башыман өткөн. Бир күнү машинамы алып барып киргизип, оңдоп бер деп киргизсем,
Мен суға барып келе қалайын деп суға барып келсем, баяғы бала жоқ. Ана машинаны айланып нарап берген қарайыншы деп алып жағына өтсем, ютубтан қарап отырады. Оңдаймын депші. Не үшін біз ошол илимдерди албайбыз да? Ошол бизге кары болуш, алым болуш, ооба, 30 пара Кур'ан жаттаган пайгамбарыбыздын хадисинде бар. Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама. Силердин эң жакшыңар алгач өзү Кур'ан үйрөнүп, анан өзгөгө үйрөткөнүңөр деген хадис бар. Адамдардын эң жакшылары алгач Кур'ан үйрөнөт, анан өзгөгө үйрөткөнүңөр деген хадис бар. Бирок биз врач болуп, биз прокурор болуп, биз юрист болуп, биз экономист болуп, биз сварщик болуп, биз электрик болуп, автоэлектрик болуп адамдарга жардам бере алсак болот экен да. Ошол кесиптер менен дагы биз адамдарга жакшылык кыла алсак болот экен. Мына ушул илимдерди алуу бул фарзы кифая. Бул илимдерди алсаңыз сооп, ала албай калсаңыз күнөөкөр болбойсуз. Эми бизде фарзы айым бар. Бул илимди албаса бардыгы күнөөкөр болот. Ал илим кайсыл илим десе, ал Аллах Тааланы таанытуучу илим. Эгер Аллах Тааланы таанытуучу илимди албай турган болсок, анда бардыгыбыз күнөөкөр болобуз. Аллах Тааланы тааныбаган адамдын кылган жакшылык иштеринде, кылып аткан ибадаттарында, зикиринде береке болбойт, рахат болбойт. Мына ошондой. Эми илим үчкө бөлүнөт. Дүйнө илими, шариат илими, анан Аллах Тааланы таанытуучу илим болуп үчкө бөлүнөт. Эми биз баарыбыз эле билебиз, дүйнө илими кайсыл илим? Физика, химия, математика, астрономия, география, ушуга окшогон илимдер. Бул дүйнө илими боюнча Европа дейли, Америка дейли, ушул өнүккөн өлкөлөр аябай алдыга чыгып кетишти да. Аябай катуу өнүктү. Карасак, сууда жашоочулардын жашоо тартибин, ошолордун бардыгын изилеп бизге экран астында көрсөтүп берип атат да. Адамдарды, айбандарды бардыгын изилеп чыгып койду да, булар ошол дүйнө илими боюнча аябай алдыга чыгышты. Мына ошол дүйнө илими, бул дүйнө илимин алуу үчүн эмне талап кылынат десе, дүйнө илимин алуу үчүн мугалим талап кылынат, тетрадь, ручка, китеп талап кылынат. Анан бул ошол дүйнө илиминде эң алдыга чыгып, такшалып, эң мыкты болуу үчүн зейин керек, эске тутум керек, анан талап керек. Бул бардыгын эле колунан келе бербейт да, дүйнө илимин алышчы. Эми шариат илимине келе турган болсок, шариат илиминде ошо намазды кантип окуйбуз, арам адал кайсыл, орозону кантип тутабыз, жакшы иш кылабызбы, кылбайбызбы, ошо окшогон нерселерди ажыратып билүү. Бунун бардыгы шариат илими. Эми мына ошо шариат илиминде дагы дүйнө илими талап кылган нерсе талап кылынат экен. Дүйнө илиминде эмне талап кылынды эле? Мугалим, китеп, тетрадь, зейин, эске тутум, талап аябай күчтүү болсо, ошо дүйнө илиминде алдыга чыгат экен да, бул аябай алдыга чыгат экен. Эми шариат илиминде да ошондой экен. Сизде мугалимиңиз, анан эске тутумуңуз жакшы болсо, китеп тетрадтарыңыз болсо, алдыга чыгат экенсиз аябай. Шариат илиминде дачы. Аалым, такшалган аалым болот экенсиз. Мына көрүп атабыз, кээ бирки балдар каарычылыкка кызыгат, жаттайын десе эле Кур'ан жатта 30 пара Кур'ан бүтөйүн десе эле башы ооруйт, кыйналат, жаттай албайт. 1000 жолу, 2000 жолу бир бетти кайталайт, кирбейт башына. Анан илим жолун өтөт да. Демек, шариат илиминде дагы, дүйнө илиминде дагы адамдар баягы талап кылынган нерселер бар экен. Мында эске тутум, зейин аябай чоң орунду ролду ойнойт экен да. Бизде үчүнчү илим Аллах Тааланы таанытуучу илим. Бул илимде зейиндин деле кереги жок, эске тутумдун деле кереги жок. Бул илимде бардыгы ала алат. Аллах Тааланы тааный алат. Эми ким Аллах Тааланы тааныган аракет кылган болсо, ким Аллах Тааланы тааныган болсо, анда анын жашоонун бардыгында береке боло берет. Ал ырыскынын келишинен эч кабатыр албайт, коркпойт. Анткени Роббим менин рызкымы өзүнүн кепилдигине алып койгон деген ишеним бар да. Ал Аллахты тааныйт да. Ошон үчүн ал эч кыйналбайт. Ал рызкы келишинен эч кыйналбайт. Кээде өзүбүздө деле болуп кетет го, зарплата кечигип калса, жүзүн аркы берки болуп калса, ишибизден бирдеме болуп калса, аябай кыжаалат болуп, эмне болот? Мына карантинде деле билинди адамдар, ошондо ыйманыбыз аябай сыналды окшойт, Аллахка болгон ишенимибизчи. Эмне болот тиричилик? Баламды кантип багам? Кандай болот? Бардык жакты эле уже тыюу салып койду.
Мына ошондой экен. Эгер Аллах Таалага таанып, Аллахтан болгон бир ишеним аябай күчтүү болсо, ал адам дайыма жүрөгү тынч, жан дүйнөсү тынч болот. Адам 3 бөлүктөн турат экен. Мына ошол 3 бөлүктүн бирөөсү адам экен. Ал 3 бөлүк кайсыл десе, биринчиси рухтан турат экен, экинчи жан, нафстан турат экен, үчүнчү жасат, денеден турат экен. Биздин турпатыбыз 3 бөлүктөн турат экен. Ал 3 бөлүктүн бирөөсү сөзсүз биз экенбиз. Эми биз адамдар кимбиз да? Рухпузбу, же нафс, жанбызбы, же болбосо жасат бир денебизби да? Эми Аллах Таала бизге кантип кайрылат? Демек бизге Аллах Таала кантип кайрылат? Кур'анда Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айятухан нафсул мутмаинна. О жайбаракка тынчтык алган жан деп кайрылат. Демек бизде адам 3 бөлүктөн турса, ошонун үчөөнүн бирөө биз экенбиз. Эми Аллах Таала бизге жан, нафс деп кайрылып атат да. Бу жерде биз рух эмес экенбиз. Бул жерде биз жасат, дене эмес экенбиз. Бул жерде биз жан, нафс экенбиз. Эми жан, нафсты кантип айырмалайбыз десе, жан, нафс ушундай нерсе. Мисалга бир сууга жаш балдар мышыкты, башын тыгып ойноп атат. Аны сиз көрдүңүз, аябай зээниңиз кейип, эй бала, кой, салба, алдың жаны ооруп атат деп кейип атасыз да. Жан дүйнөңүзгө бир неме келип атат. Ал сиздин денеңизди урган жок, тепкен жок, бир жагыңызды кесип алган жок. Просто ички дүйнөңүз, жан дүйнөңүз бооруңузду ачып кыйналып атасыз да, мышыктын кыйналып атканын көрүпчү. Демек бул жан, бул нафс. Демек биз адам баласы жан, нафстан турат экенбиз. Дагы бир мисал. Биздин ким экенибизге Курбан айт, орозо айт дейли. Мына ушул айт майрамдарда сиз аябай бир майрамды кылып үйдөн чыктыңыз. Курсакты тойгуздуңуз, дене, жасатты, ашказанды толтурдук да. Банан жедик, алма жедик, чучук жедик, кымыз иштик, бардыгын тойгузуп, жасат ток да. Жасат, денебиз ток. Эшке чыгып турсак, кошунанын балдары, жетим балдары, эгер биздин атабыз болгондо бизге айттык майрам кылып бермегеле да деп баягы балдардын бири-бирине айтып аткан сөзүн уктуңуз, сиздин жасатыңыз, денеңиз ток. Бирок баягы балдардын сөзүн угуп туруп, жан дүйнөңүз ооруду да. Шоруң кургур. Ошолорго дагы кичине бирдеме алып келип берип койсоң болот эле да деп өзүңүз жемелеп туруп, анан базарга чуркап кеттиңиз да. Базардан бардыңыз, жей турган нерсе, мөмө-чөмө бардыгын алып келип бердиңиз баягы балага, жетим балдарга. Анан баягы жетим балдардын сөзү өзгөрдү. Сиздин жасатыңыз, денеңиз, курсагыңыз ач, базарда жүгүрүп жүрүп курсагыңыз ачып калган. Дене, жасат ач да. Анан баягы жетим балдарга алып келип берген продуктуңуз, алар эми сөзү өзгөрдү да. Атабыз болгондо деле ушунчалык кылып бермек да. Ушунчалык майрамды кылып бермек да деди. Баягы сөздү угуп алып, сиздин жан дүйнөңүз жыргап атат да. Жасат ач, курсак ач. Демек биз бу жерде эмнеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек дегенде, бизде кыяматта Аллах Таала бизден сурай турган нерсеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен. Жанга, нафска көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен. Мына ошол жан, нафс дүйнөдө ар нерселерди каалай берет экен. Мына ошол каалоолордун бардык нерселердин арасында Аллахтын шариаты уруксат берген нерселер бар, бербеген нерселер бар. Арам кылган нерселер бар, адал кылган нерселер бар. Эми мына ошол нафс арамын дагы, адалын дагы бардыгын чекезден каалай берет экен. Зына кылышты каалайт экен. Магазинге киргенде арам адалына карабай бир нерсени жешти каалайт экен. Чөнтөгүнө акча түшүп калганда ал каяктан келип атат, кантип келип атат, маани бербейт экен да. Жешти каалайт экен. Бирок ошол нафс, эгер Аллахты таанысачы, Аллахты тааныган нафс болсо, анда ал ар биринде Аллахтын шариатына баш ийип, ага аракет кылып адалын издейт экен. Аллахтын шариаты буйруганын издейт экен, жана ошол менен өзүн, жанын, нафсын азыктандырат экен. Мусулмандарда эки маалда тамактануу бар экен да. Ал тамактануу канчалык болуш керек десе, биздин денебизди жөн эле түздөй турган деңгээлде гана тамак жеш керек экен да. Эми биз азыркы учурда нафска көңүл буруп атабызбы, же жасатка, денеге көңүл буруп атабызбы деген вопросту ар ким өзүнө бериш керек экен да. Өзү мындай эле карап көрө турган болсок, бардык эле жерге барсак,
ашхана, аптека толып кеткен да. Чайхана, аптека, курсак тогузабыз, аптекага барабыз, дары ичебиз, курсак тогузабыз, аптекага барабыз, дары ичебиз. Аябай көп да. Неге? Анткени биз ушундай болуп калганбыз. Бул ашказандын каалообун аткарганда аябай бир аракет кылып калганбыз да. Эми биз мына ушул жерде жан, нафс кайсыл жерде рахат алат, кандай болгондо рахат алат, ал качан тарбияланат? Мына ошонун илимин алышыбыз керек. Анын илими мына азыр айтып кеткендей эле, Аллах Тааладан корккон нафс бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы адам баласын эң жогорку даражага чыгарат. Ким таква болсо, Аллахтан корксо, анда бул адамдын даражасы дүйнөдө дагы, ахиретте дагы көтөрүлөт. Ким ушу нафсын тарбиялай алган болсо. Анан бизде дагы ушундай бир аябай бир коркунучтуу бир нерсе бар. Ал эмне десе, адамдар нафсын кантип тарбиялайт десе, 5 убак намаз окуп коет экен, ораза тутуп коет экен, садака берип коет экен, болду дейт экен да. Нафс ал менен тарбияланбайт экен. Нафс ушундай нерсе экен, аны машакатка салып, кыйынчылыкка салып, анын бир тизгинин тартып, бир камчылап туруп, анан нафс ошондо өзүнө келет экен да. Эртең менен багымдатка турушту каалабайбыз, укташты каалайбыз, мисалга да. Кур'ан окушту каалабайбыз, телефон чугушту каалайбыз, мисалга. Нафс каалап атат да. Мына ошол нафстычы аябай бир машакатка салганыбызда бул нафс тарбияланат экен. Бул нафс тарбиялансачы, бизди дүйнөдө дагы ахиретте бактылыкка жеткирет. Ким Аллахтан коркуп намаз окуза, бардыгыбыз намазыбыз өзүбүзгө белгилүү, намазда турганда эмне ойлор келет, муну өзүбүз баарыбыз жакшы билебиз. Адам баласы намазды коркуп, Аллахтан коркуп окуза, ал адамдын бактылуулугу аябай чексиз болот экен да. Бардык нерседе жан дүйнөсү тынч болот экен. Доллардын, рубльдин көтөрүлүп түшүшү жан дүйнөнүн бактылуулугуна тиешеси жок болуп калат экен да. Мен ушундай бир адамдарды көрдүм. Рубль, доллар түшүп көтөрүлсө деле сыгыла берет да. Мен ушундай бир адамдарды көрдүм. Курсактын кулу болуп калган. Нормальный бир жумада бир нормальный кафеге кирип, нормальный бир тамакты тоюп жебесе, бул дүйнөсү бир караңгы көрүнөт экен дагычы. Ошондой бир адамдар бар экен, нафсынын кулу болуп калган. Анан мусулман кандай болуш керек дегенде эң биринчи пайгамбар Аллах Таала Кур'анда айтканда: "Ва иннака ла'ала хулиқин азим." О Мухаммад алейхиссалам, биз сенин кулк мүнөзүң эң жогору кылдык дейт да. Эң жогору кылдык дейт. Аябай жогору. Эми Аллах Таала Кур'анда мындай дейт: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттаби'уни юхиббукумуллаху ва ягфир лакум зунубакум. Валлаху гафурур рахим." Садакаллахул азим. О Мухаммад алейхиссалам айткын дейт. Кимдерге айткын деп атат? Аллахты сүйөм дегендерге айткының эң биринчи пайгамбарга Мухаммад алейхиссаламга ээрчимейинче аларды сүйүү толук болбойт экен да. Биринчи Мухаммад алейхиссаламга ээрчийт экенбиз, анан Аллах бизди сүйөт экен, анан Аллах бизди кечирет экен. Аллах кечиримдүү болуу керек. Биз качан гана пайгамбарыбызга ээрчимейинче Аллах Тааланы сүйөм деп айтуу дагы эртерээк экен. Аллах Тааланы сүйөм дей турган болсок, сөзсүз түрдө пайгамбарыбызга ээрчиш керек экен. Эми пайгамбарыбызды Аллах Таала Кур'анда эмне деп атат? "Ва иннака ла'ала хулиқин азим." Биз о Мухаммад алейхиссалам сенин кулк мүнөзүң аябай жогору кылбадык. Аябай жогору кылды да Аллах Таала пайгамбарыбызды. Эми пайгамбарыбызга ээрчиген адамдар мына ошо кулк мүнөздө, адеп ахлакта эң мыкты болот экен. Намаз окуган адамдар эң биринчи көбүрөөк эмнени аракет кылып алыш керек десе, адеп ахлакты оңдоон аракет кылыш керек экен да. Биз намаз окуп турган сөгүнүп атсак, намаз окуган ажыга барып келип деле бирөөнүн акызын жеп атсак, наркы берки кылып атсак, ушул жерде бир нерсе айтып кете турган нерсе бар. Бир окуучу уурулук кылып милицияга түшөт экен. Анан милиция мугалимин чакырып, "Бул неге уурулук кылды?" десе, мугалим айтат экен: "Билбейм, бул уурулук кылбаш керек эле." Десе, ата-энесин чакыргыла дейт экен баягы баланы, уурулук кылган баланы. Ата-энесин чакырат экен, ата-энеси келет экен: "Балаңар уурулук кылыптыр" десе, "Жок, бул уурулук кылбаш керек" дейт экен. Неге? Анткени бул 3-4 бара Кур'ан жаттаган бала дейт экен. Анан, Кур'андан ким сабак берди? Мечиттеги имам сабак берди. Чакыргыла дейт экен. Имамды, устазын чакырат экен. Анан устаз айтат экен: "Эй, мына сенин Кур'ан жаттаткан окуучуң уурулук кылып атат." Десе, устазы имам карап туруп: "Сиз жакшы күмөн кылыңыз да" дейт экен. "Сиз жакшы ойлоңуз" дейт экен. "Кур'ан жаттаган бала уурулук кылды дебеңиз" дейт.
ууру Кур'ан жаттап алыптыр деңиз дейт. Сиз жакшы күмөндө болуңуз да. Бир ууру 3-4 бара Кур'ан жаттап алыптыр деп күмөн кылыңыз дейт. Эми бир уятсыз, бир намысы жок хиджаб кийип алса, хиджабта эмес да айып. Бир уятсыз, намысы ары жок бир эркек намаз окуп алган болсо, сөгүнүп кагынган бир эркек намаз окуп алган болсо, намазда эмне күнөө? Анан сүйлөгөндө эле намаз көйлөрдү асылып сүйлөйт го. Намазда эмне күнөө да? Түбү ошондой экен да, сөгүнөт экен. Ал өзүн тарбиялаган аракет кылып атат. Демек бизде эң биринчи эмнени тарбиялаш керек десе, бизде эң биринчи адеп ахлак, кулк менен өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Умар радиаллаху анху айтат: силер унчукпаган дааватчы болгула дейт. Биз өзүбүздүн кылып аткан амалыбыз менен, сүйлөп аткан сөзүбүз, адамдарга кылган мамилебиз менен биз адамдарга даават кыла алат экенбиз да. Адамдар ээрчийт экен, насаат сурайт экен, совет сурайт экен. Биз эгер ошондой амал кыла алсакчы. Ошон үчүн илим алуу ар бир аял эркекке парз болгондо да айын Аллах Тааланы тааныта турган илимди сөзсүз алышыбыз керек экен. Намаз окуп коюп эле мен Кудайды тааныйм, орзо тутуп коюп эле мен Кудайды тааныйм эмес. Биз Аллах Тааланы таанып, аракет кылсак, мына окуп аткан намазыбызда рахат болот, тутуп аткан орзобузда рахат болот, кылып аткан зикирибизде, кылып аткан жакшылык иштерибизде, садакабыздачы, бул аябай адамдын жан дүйнөсүн топ кылат. Ал адамга ачарчылык келсе деле, ал адамга кыйынчылык келсе деле, жашоодон бир чоң сыноо келсе делечи, Аллах Тааланы тааныган адам болсо ал кыйналбайт. Аллах Таала Кур'анда мындай дейт: А'узу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману тақуллаха вал танзур нафсум ма қаддамат лигад ваттақуллаха инналлаха хабирун бима та'малун. Садақаллахул азим. Момундар Аллахтан корккыла дейт. Демек, мусулман момундар сөзсүз Аллахтан коркуш керек экен да. Бизде бүгүн намаз окуйбуз, намазыбыз күнөөдөн тоспойт, жаман иштен тоспойт, орозо тутабыз, орозобуз жаман иштен тоспойт. Намаз окуп алып, орозо тутуп алып, ажыга, умрага барып келип алып да сөгүнөбүз да. Ошон кылып келип алып да ойлорубуз, жаман ойлорубуз бузулуп, жаман ойго барабыз да. Эмне себептен? Анткени Аллахты жакшы тааныбагандыгыбыздан да. Аллахты тааныгандар, эмне деп атат жерде? Аллахты тааныгандар момундар. Я айюхаллазина аману тақуллах. Ол ыймандуулар Аллахтан корккыла деп атат Аллах Таала. Ыймандууларга кайрылып атат да. Вал танзур нафсум ма каддамат лигад. Эси эртеңкиге эмне даярдаганын карасынчы дейт. Биз бүгүн ушул жашоодо жашап атабыз. Аллах Таала бизге 60-70 жыл өмүр берди. Мейли 100 жыл берди, жашадык. Бул жылдар бат эле өтүп кете турган нерсе экен. Убакыт аябай бат өтөт экен. Бир жумуш менен алек болсоңуз, уже эртең менен саат 8-де чыгып, кайра саат 8-де үйгө кирип калганыңызды билбей каласыз. Убакыт бат өтүп атат да. Өмүр да ушундай бат өтүп кетет экен. Эми мына ошо Аллах берген 60 жыл, 70 жыл өмүрдү неге сарптадык да? Дүйнө ишинде аябай бир күчтүү болсок, ошо дүйнө ишинин 10%, 20%-ин бөлүп эле мечитке келип, имамдардан, илимдүүлөрдөн Аллах Таала мага таанытчы, мага Кур'ан үйрөтчү, Кур'ан окуйын, намазымда окуйын деп аракет кылса, мына ошол адам Аллах Тааланы тааныган аракет кылса, анын ар бир ишинде береке боло берет экен. Аллахтан корккула, анткени Аллах силердин эмне кылып жатканыңардан кабардар. Биз эмнелерди кылып атабыз, бардыгынан Аллах кабардар, билип турат. Аллах Таала бардыгына кадырзык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен арафа нафса, арафа рабба." Ким өзүн өзү мыкты таанып билген болсо, өзүн ким экенин эң мыкты таанып билген болсо, анда ал Роббисин тааныптыр дейт. Да пайгамбар бир хадисте айтат: "Силердин акылыңардын аябай курч болуп жетилгениңер" дейт, Аллах Тааланы тааныганыңар дейт. Ким Аллах Тааланы эң мыкты тааныган болсо, анын акылы аябай курч болуп жетилиптир дейт. Бүгүн бизди кээ бир кишилерден күнөө иштерден тосуп сактана албай атабызбы? Демек Аллах Тааланы тааный элекпиз. Аллах Тааланы тааный элекпиз, демек өзүбүздү тааный элекпиз. Биз кимбиз, каяка барабыз, эмне жеп атабыз, эмне ичип атабыз, жеген нерсебиз каяка кетет? Могул жерден өткөн тамак, ушунча бир тешиктен өткөн тамак, кайра ушунча тешиктен чыгышы да кыйын экен да. Могу жерден рахат берген тамак тияктан чыгышына азап алып келет экен. Бизде бүгүн көбүнчө ошол нафсын тарбиялай албай, тамактан көп тамактанып алып, намазга, ибадатка наркы беркилерге өзүнүн күчүн кетирип алат экен да. Ошого иншалла Аллах Тааланы тааныта турган илим алсак,
дүйнө акырет түз бактылуу болот. Ким Аллахтан коркуп такыбачылык кылса, анын жашоонда береке болот. Ким Аллахтан коркуп такыбачылык кылса, анын ибадатында береке болот. Ким Аллахтан коркуп такыбачылык кылса, анын ар бир зикиринде рахат алат. Ким Аллахтан коркуп такыбачылык кылса, дүйнөдө адамдардын арасында даражасы көтөрүлөт. Ким Аллахтан такыбачылык кылып корккон болсо, анын ар бир ишинде береке болот. Илим алсын, дүйнө иши болсун, бардыгына береке болот. Мына ким Аллахтан коркуп намаз окуса, дүйнөдө бактылуу болот. Ким ата энесин ыраазы кылса, анда аны дайыма ийгилик коштоп жүрөт. Ал кайсыл жакка колун сунбасын, ошол ийгилик менен бирге жүрө берет да. Ким ата энесин ыраазы кылган болсо. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана." Биринчи мага кулчулук кылгыла, ибадат кылгыла, анан ата энеңерге жакшылык кылгыла дейт да. Биз намаз окуп Аллах Таалага ибадат кылып кулчулук кылгандан кийин сөзсүз түрдө ата энебизге жакшылык кылыш керек экен. Аллах Таала айтылган аят хадистерге амал кылууну жеңил кылсын, жана берекелүү кылсын.